Адам улгайганда нарк күтүп акыл парасатка жетери түшүнүктүү деңизчи, бирок аксакалдык, акылмандык даражага жетүүчү анда бир кишинин үлүшүнө туура келет өңдөнөт. Сөзү менен иши төп келген, өрнөктүү өмүр сүрүп, улуттун байлыгы болгон тилди кадырлап келген арабызда аксакал бар. Ал сөз багып, улуттун нарк наслин сактап гана тим болбостон, изилдеп, жаштар менен бөлүшкөн, айтор майдалап иш жасап отуруп, кыргыз маданиятынын бир капталын көтөргөн кыргыз эл жазуучусу Калканбай Ашымбаев агайыбыз. Жакында эле жараткан берген дагы бир сыноодон өттүм. Жашым 85-ке таяп калганда ашказанымдан операция болдум деген жазуучунун ал абалын билүү үчүн жашаган үйүнө бардык. Бүгүнкү күндө кандай жашап жатасыз деп көп кишилер сурайт. Аксакал кандайсыз деп шүгүрчүлүк дейм. Кичине тың экенсиз дейт. Тың болгонум 60-жылдын башында ден соолук журналын иштеп калдым элем. Ошондон баштап өзүм ичкен жегенди кандай болуш керек, жашаганда кандай жашаш керек, жүрөктү кандай тарбиялаш керек деген макалаларды бастык. Ошондон баштап жүрөктү тарбиялоо, өзүңдү өзүң кармап, денеңди башыңды бир чыйралтып, ошентип жүргөнгө 50 жылдан бери ушу машыгып келатам. Ошону күнүгө калтырбайм. Эртең менен эрте туруп, ал дегенде 15 мүнөт, 20 мүнөт гимнастика болуп, анан 1 саат басып, ары бери ошентип келип туруп, анан кийин ишке киришем. Жалпысынан 30-га жакын китептердин автору болгон Калканбай Ашымбаев мындан 2-3 жыл мурун бармактайынан баш кошкон жубайы Советкан ападан айрылып калган. Экөө жарым кылымдан ашык жанашып өмүр сүрүшүп, 5 баланы тарбиялап чоңойткон. Атадан алтоо болсоң да ар башта бар жалгыздык деп бекеринен айтылбаган чыгар. Жан дүйнөдөгү купуя сырыңды бөлүшчү жан шеригиңдин орду баары бир башка экен деген Ашымбаев көөдөндөгү боштукту дагы да болсо чыгарма жазуу менен толтуруп келе жатат. Ушул тапта небере тегин иликтейт аттуу китебин даярдоодо. Түп аталарынын наркын салтын билип, анан кийин өзүлөрдү ошолорду канына сиңирип, жашоосуна колдонуп, анан кийинки укум тукумуна мурас этип калтырса, бул өзү чоң бакыт эмеспи? Калканбай Ашымбаев биринчи алган билими боюнча физика-математика мугалими. Ал эмгек жолун мугалимдиктен баштаганы менен турмуштук түрдүү көрүнүштөр кайдыгер калтырбай жазуучулук өнөрүнүн өсүшүнө түрткү болгон. 7 жылдык мектептин директорун ушу орто мектепке жиберди. Орто мектептин директорун бизге алып келди. Бир убакта эле орто мектептин ошо келген директор айтты: "Ай, мен 2 жанаш бир кой менен эле кайра ордунду алам" dedi. Биз таң калып калдык. Кантип эле ошондой болсо. Айткандай эле бир 2 жума өткөндөн кийин эле барып туруп эле анан 2 жанаш бир койду алып баратканын өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Алып барды. Алып баргандан кийин приказ көтөрүп келди. Баягы 112-нчи приказдан кайтып, баягы директорду өзүнүн ордуна калтырыптыр. Облону. Анан ошондон улам анан Домкрапты Дарданбек деген пьеса жазып жибердим өзүмөн өзүм эле. Каарманыбыз чыгармачылык жолунда адабияттын түрдүү жанрындагы китептерди чыгарды. Кээ-бири жалаң сатираларды камтыса, кээ-бири портреттик очерк, роман, повесттер. Кийинчерээк философия илимдерине сүңгүп кирип, философиялык этюдтарды камтыган китептерди чыгарган. Айтымында жазуучу философияны билбесе, жазгандары окурманга жугумсуз, даамсыз, шылдырсуу сыяктуу сезилет. Өзгөчө окурмандар тарабынан чоң алкышка арзып, жаш муундун уктап бараткан жан дүйнөсүн ойготкон, же жаштардын кайсы бир бөлүгүнүн укура кыргыздын наркынан алыстап, өзү байкабай бурулуп бараткан багытынан кайтарып, улуттук баалуу жөрөлгөлөргө үндөгөн бата көй чалаттуу китеби болду. Анда автор аксакал деген улуттук тилди, салтты, ыйман, тарбияны тутунган, өзүнүн кийинкилерге тарбия берүүчү адам болуш керек экендигин көрсөткөн. Анан бата көй чал көчөдөн кетип баратса, кан көчөдө таламан тал түшүндө 2 жаш ээришип аткан экен дейт. Ушуларга бир бата берип коеюнчу деп, жарыктарым, өмүр бою өбүшүп жүрүп өткүлө десе, кыз оорубаңыз ата дептир. Анан кийин жарыктарым, бу махаббат караңгы жерде гүл ачып урукпайлайт. Таламан тал түшүндөгү кан көчөдөгү калктын көзүнчөдөгү махаббат шылдыңга батып, анча мынча бичир алсалат, албаса тамыры менен соолуп калат.
Allah Taalam silerdi köçeden öbüştürgönden saktasın, uyga barganda sögüştürgönden saktasın dese, jigit uyalıp keçiriňiz ata dep жерди карап ökö basıp ketdi deyt. Başkası da var. Bir kızga Bataköy bata bergen eken, karını görse kargıp turgan kasiyetli jerdin karlıga jekensin, kar bolbo karanım dese, ata iştek emes deptir. Oy kızım, batam gaýra gelip kalmadı dese, geçirip koyuңuz. Jana spasiba, niço ne stoit, kotorup aldım ele deptir. Yok, aytkanыңız gelsin degin. Bata bergende tileğiniz kabul bolsun, özüňiz esen bolunuz dep gaýra kabul alıp, dagı jakşı söz aytış gerek. Jaşlarga, baldarga, gelinlerge bergen bata, barına elge bergen batalardın barın oşentip yazıp koydum dağынан başka dagı kitepleri yazdım. Қалқанбай Шымбаев 1932 жылы Аксуу районунун Кайырма Арык айылында туулган. Ал өрөөн өзгөчө манасчы жомокчулар мекендеген жер эле. Атасы Шымбай да оозго алынган манасчы болгон. А балким бүгүнкү Курч калем ээсинин өнөрү атасынан калган улуу мурас. Мени бүгүнкү күндө эл үлгүсү деп аталгандар деле эне тилде сүйлөй албагандыгы кейтет. Жаш моон ойго чолок, сөзгө чоркок болуп калды. Балдарында ата жок, чалдарында бата жок болгон жашоого келип калдык дейт жазуучу өз кебинде. Кыргыздын улуу көрөңгөсү болгон нукура маданиятыбызды, тилибизди, дилибизди жаш моонга жеткирүү максатында Калканбай Шымбаев көп жылдар бою окуу жайларды кыдырып, чечендик менен көсөмдүк сабактарын балдарга акысыз окутуп келди. Интернет заманында китеп бетин ачуудан эринген айрым жаштарга мындай ооз эки сабак тарбия берүүнүн чоң табылгасы эле. Вуздарга өзүм барам. Барып, техникумдарга, жанак кесипчилик лицейлерге барып, өзүнчө бир жанакындай кыргыздын наркын салтын айтып берем. Ошондо тиги жогорку окуу жайларынын биринде 300ге жакын bir stüdent çoğultkan eken, ata nark saltı oşurdan aytıp veriňiz degen, anan nark saltı başta aytıp atsam, aytayın dep atsam öyle 5. kurstun bir stüdenti şumbala eken, ata yaş ekensiz, yaşlıkta kantıp saktaşka bolat dedi. Yani okun gelev desem, ukbaganda açı değil. Oksan okup turgun hem aylanay, aytıp vereyin dedim. Çılım çekmedik, çiğinden sırt ketmedik. Şarap içmedik, şapar tepmedik. Aylı tünden adaşmadık. Ayağı sıyıklarga janaşmadık. Ölçöv jegen ömür tabat. Açılsın tıygan alısqa barat. Dene kumarım baskan, bul sayragan açık asman desem, ay ata sizin aytkanыңızda jırgal jok eken, yaşap keregi jok dedi. Ey, jırgaldın tügüldü las bolat. 12 yandı koros, 8 yıl karan barat. Bir bak tegi menen gögüçken eli jolduganır tabat. Bul ökön ayrılmagan jaş olsun şorgamalar desem, ata şu deputatlar emne aytpadыңыз, 2-3 ayal alam dep atpayбы deyt.